Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Силер менен Мирлан, Чикаго шаарынан. Биз азыр силер менен эмне жөнүндө кандай маалымат, эмне боюнча болот десеңер, бүгүнкү маек туугандар ушул грин карта менен келип Америкага келгенде кандай нерселер болуп атат жана кандай нерселерге мындай туура кадам ташташ керек, ошол тууралуу бир-эки сөз кылып кетейин дегеним да. Балким мени менен кээ бирөөңөр макул болбойсуздар. Мен өзүмдүн ой пикиримди эч кимге навязывать этпейм. Албетте ар кимдин өзүнүн чечими. Болгону биз өзүбүздүн көз карашыбызды, өзүбүздүн ой пикирибизди айтып кетейин. Себеби биз ушул жерде туруп, көрүп, билип, анча-мынча нерсени сизге мындай ыңгайлуу болуш үчүн мындай өзүбүздүн ой пикирибизди айтып кетейин. Анда эмесе сөздүн башы эмнеден башталат десеңер, мынакей, например, мен акыркы күндөрү угуп атам, грин карта менен келген үй бүлөлүүлөр кайра 3-4 семья, мен билгенден 3-4 семья кайра ошо өзүнүн келинчектерин, бала бакырасын кайра Кыргызстанга жөнөттү. Эмнеге десеңер, англисче үйрөнүп кел, машинени айдаганды үйрөнүп кел деп. Себеби бул жерге келгенде ал жөн эле баягындай груз болуп калат да. Себеби дегенде сен иштешиң керекпи же аларды мектепке алып барып, садикке алып барып, кайра алып келип, машина мисалы келинчегиң айдаганды билбесе, сага мындай рабочее время нужно отрываться, да, мындайча жумуштанчы. Анан ошол нерселердин баары ыңгайсыздык алып келет. Анан ошол себептен бияка келгенде мен өткөндө видеодон деле айтып кетпедимби, сразу эле тракка чыгып кеткен кездерде мүмкүнчүлүгүңөр болбойт. Ошол себептен ага убакыт керек, CDL алышыңар керек. CDL деген мисалы үчүн баары окуп атышат азыр. Например, Филадельфияга барып окушат. Эми ал жерде бар жаман дебейм, просто орус тилинде болгондуктан, жеңил болгондуктан ал жака барып окуп атышат. А на самом деле ал жерге барып окуганда 4000-5000 деген доллар кетет. Бир айла окуп, акчасын коротуп ала албай калгандар жүрүшөт мына мисалы үчүнчү. Ал силердин английский языгыңардан зависит этет. Насколько какой у вас уровень английского языка. Ошол себептен силер убактыңарды коротпой, эгер бияка келе турган болсоңуздар, грин карта уттуңарбы, пожалуйста. Буга чейинки чыгарылышта айтып кеткем. Эгер өзүңөр сомнение болуп атсаңар, биринчи өзүңөр келгиле. Анан убакыт болот силерде, 2-3 айдын ичинде адаптация болуп, анан семьяңарды тарттырып алсаңар болот. Мигранттардын келгени бул Америка үчүн экономикасына чоң салым. Себеби дегенде за счет мигрантов мына экономика өсүп атат. Себеби дегенде ошол эле келген биз мына квартирага снимать этебиз, квартираны аренда жилья деп коет, рентке төлөйсүңөр, телефонный связьга төлөйсүңөр, бензин куюп атасыңар, продукты сатып алып атасыңар. В общем, жада калса мына биз салондон барып мына машина алдык 9 айдын ичинде. Ушул машинени то есть мындай зайым эме болуп атат да, мамлекетке дагы жакшы болуп атат, бизге да жакшы болуп атат. Себеби дегенде бизге мамлекет кандай шарттарды түзүп берип атат. Сен өзүңдү таза алып жүр, түз алып жүр, өзүңө багы финансылык жактан доходторуңду жашырбай, туура налог төлөө, кредитный историяңды өстүр деп атат. 9 айдын ичинде мен кредитный историяны өстүрдүм, бардым 5-9% менен бир аз тыйын берип туруп 2023 жылкы мына Короланы алдык. Бул дагы бир какой-то бир мындай жылышта кээ бирөө мисалы үчүн кыйналып аткан болсо, албетте, может быть, силерге андай маалымат барбы, жокпу билбейм, бирок пособие деген нерсе бар. Менин бир мисалы үчүн тааныш дос баламдын үй бүлөсү бар, 5 баласы менен. Ошол дос баламдын үй бүлөсү пособияга тапшырып 3 ай күтүп калган экен. Пока баягы чечим чыккыча. Чечим чыккандан кийин ошо 3 айдыкын эсептеп туруп, 5 балага только продукты питанияга $3000 бериптир да. Ошо 3 айдыкын мурунку айлардыкын эсептеп туруп. Эми ай сайын $1000 деген сөз да, бул 5 балага. Эми ар кимдики ар кандай эсептелет, баягындай возрастной категорияга жараша. Ошол $1000 барып туруп, ежемесячно только продукт аласың. Болгону бул жерде кээ бир туугандар бул дальнейший
силердин мисалы грин картасы бар адамдардын дальнейший гражданство алам дегендер болсо, напримерчи, ошолорго кандайдыр бир залакасы тийип калат деген сөздөр чыгып атат. Аны эми мисал үчүн силер өзүңөр сураштырып билип боюнча комментарий деле бергим келбейт. Бирок эгер ал адамдын өз баягындай шартына жана өз каалоосуна жараша деп ойлойм. Экинчиден, мисал үчүн даже керек болсо бул жерде кээ бир адамдар мамлекеттин эсебине жашагандар бар. Анткени сен көп балалуу болсоң, мамлекет сага ошол сен $2000 мисалы 3 bedroom деп коет, биздикиче айтканда 4-комнатный квартирада, ошондо 4-комнатный квартираны $2000 снимать этип аткан болсоң, мамлекет ошол акчаны төлөп берет. Мындай неправительственный, правительственный организациялар бар. Мен угуп атам, ушул жаңы келип, даже ошо Мексика аркылуу келип, ошондой жанакындай арабский фонд дегендер бар экен. Анан кийин жана пакистанский, в общем, ар кандай фонддор бар экен. Ошол фонддордон барып, ал фонддордун иши ачылгандан кийин ошол фонддордон барып, баягы заявка толтуруп, акчалай жардам $3000, $4000 алгандар бар экен. Ойлойм, адам өзү иштеп, ошол өзүнүн тапкан акчасы менен эле жашаган туурабы депчи. Себеби бул мамлекет эми баягы логикасын туура түшүнүш керек да. Мамлекет действительно баягы сен эгер муктаж болуп атсаң, мамлекет айтып атат сага: мен сага бекер продукты, мен сага бекер жилье, бекер медицина депчи. Бирок эгер сен өзүңдүн баягындай дальнейший кийинки перспективаны ойлосоң, анда мамлекеттен албай койгону дагы туурабы деп эсептейм. Ал боюнча өзүңөрдүн пикириңер болсо комментарийге таштагыла. Эң негизгиси, Америкада мындай келгенде биринчи очередь тилди үйрөнүп келгиле. Тил. Полный үйрөнбөсөңөр да, хотя бы базовый. Себеби бияка келгенде өзүңөр ойлосоңор, мындай элементарно мындай бир нерсени сатып алып атканда же бир нерсени берип койчу, эмнеге келдиң да англисче сүйлөп отурса, сен эч нерсе таптакыр түшүнбөй турсаң, сага мындай тыкайт этип же сени мындай ушимлейт этпейт. Болгону өзүң эле ыңгайсыз болот да. Ошол бир. Экинчиден туугандар, машина айдаганды үйрөнүп келе. Кийин эгер машина айдаганды билбесеңер, силер мисалы кээ бирөөнүн туугандар айтат экен, силер эмне кыласыңар, анан ал жерге барып алып, машина алганы бардыңар беле, анан сен ошол тиги магазинден эле барып, автобус менен барып эле алып албайсыңбы продуктуну депчи. Жок, туугандар, андай эмес. Силер деген продуктуну деген бул жерде деген биздикиндей комок павильондор жок да. Бул жерде деген чоң супермаркеттер бар, ал жерге барып алыш керек. Ал жерге барып алганда албетте силер машина менен барасыңар да. Машина менен барасыңар. Ошон үчүн туугандар, эгер бул видео бардык оюмду мындай чогултуп айта албадым, бирок эгер ушул видео пайдалуу болгон болсо, лайктан базабыз жана подписка кылганды унутпайбыз и бөлүшүп кетебиз.